Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una ve anfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hormatly okuwçular, ötken sabakta biz beyiş, tozok, esep kısaptar jönünde söz kılıp kelip toktogon elek Fikhul Akbar kitabından. Mına bugün oşol жерден kийingi süйлömдөн sabagыбызды Kudayım buyursa ulantmakçыбыз. Kuday Taala uşul tuğra işenim bersin ar biribizge jana uşul tuğra işenimdi başkalarga jetkirүүgө dagы mümkünçülük bersin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu Taala vahidun la min tariqil adad. Lakin min tariqi annahu la şerike leh, lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad. Allah Taala japadan jalgız. Eseptөө жолу менен эмес, бирок шериги жок жолу менен. Төрөгөн эмес, төрөлгөн да эмес, жана анын теңдеши жок. Урматтуу окуучулар, бул сүйлөмдө Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бүткүл ааламдын жаратуучусу болгон Кудай Тааланын жападан жалгыз экендигин баяндап, бул сүйлөмдө бир канча туура эмес ишенимдерге жооп айткан. Ушул сүйлөмдүн эң башына токтой турган болсок, Кудай Таала бирөө дейт. Бирок сан жолу менен эмес. Башкача айтканда Кудай Таала эсептин башталышы болгон бир эмес, анын артынан эки келе турган. Ал санала турган нерсе эмес. Ошондуктан биз которгон кезде, биринчи сүйлөмдө сөзмө сөз которгон кезибизде Аллах Таала жападан жалгыз деп котордук. Эми эгерде биз Кудай Тааланы жанагы эсеп жолу менен бир дей турган болсок, анда көптөгөн бир жаңылыштарга кадам таштаган болобуз. Көптөгөн бир адашууларга. Анткени бир деген санды Кудай Таалага колдоно турган болсок, бир деген сан чектелген. Ал чектелген нерсе сөзсүз түрдө жаңыдан пайда болгон болуп эсептелет. Аллах Субханаху ва Таалага bunday нерселерди, чектелген нерселерди, багынган нерселерди колдонуу мүмкүн эмес. Экинчиси, ошол бир деген сөздү колдонуу мүмкүн эмес экендигине далил, эгерде бирге биз дагы бирди кошо турган болсок, жанагы бирден көбүрөөк болот. А бир экиден не болот? Кем болуп калат. Кемдик, кемчилик болуп эсептелет. А Кудай Таала болсо Кур'ан-ы Каримде өзүнө өзү мынтип сыпаттаган: "Валлахул ганию ва антумул фуқара". Аллах мухтаж эмес, силер мухтажсыңар деген. Бул экинчи себеби. Үчүнчү себеби, санды эмне үчүн Кудай Таалага колдонуу болбойт десе, анткени эки деген сан эки баянгы бир бүткөндөн кийин, бир жоюлгандан кийин бир, андан кийин эки келет. А Кудай Таала болсо хуал аввалу вал ахир, ал эң алгачкы жана акыркы дейт. Андыктан Аллах Субханаху ва Тааладан мурун бир нерсе болуусу, же болбосо Аллах Тааланын келечекте жокко учуроосу мүмкүн эмес. Себеби Кудай Таала алгачкы жана эң алгачкы, эң акыркы болот. Анын башталышы жок жана акырышы жок болуп эсептелет. Ал эми санда башталыш менен акыры бар болот. Үчүнчү себептери, дагы бир себептеринин бири, бул бир деген сан башканы кошуу аркылуу көбөйөт. Мисалга бирге бирди кошсоңуз эки болот, экини кошсоңуз үч болот, ошентип көбөйө берет. Ал болсо кайда болот? Эмненин? Мухтаждыктын, алсыздыктын аламаттары болот. Жана жокоруда айтканыбыздай, "Валлаху хуал ганию хамид", Кудай Таала макталууга татыктуу болгон, мактала турган жана мухтажсыз болгон улуу зат болуп эсептелет. Мына ошол себептен алымдарыбыз бул жердеги сүйлөмдүн "Валлаху Таала вахидун" дегенин максат бул сан жолу менен эмес, эсептөө жолу менен эмес, анын шериги жок жолу менен. Ошон үчүн сөзүнүн уландысында Абу Ханифа рахматуллахи алейхи эмне деп жатат? "Лакин мин тарихи аннаху ла шарика лаху". Анын шериги жок, анын затында, анын сыпаттарында, анын кылган ишинде шериги жок деген мааниде дейт. Урматтуу окуучулар, бул жерде айта турган сөз ошол Кудай Таала затында жалгыз дедик азыр. Кудай Таала сыпатында жалгыз дедик. Кудай Таала өзүнүн жасаган амалдарында жалгыз дедик. Мына ошол затында жалгыз деген сөздү биз эки жакка бөлүп түшүнүшүбүз керек. Сыпаттарында жалгыз дегенди дагы экиге бөлүп түшүнүшүбүз керек. Ошондой эле Кудай Таала жасаган иштеринде дагы жалгыз. Мисалга Кудай Таала затында жалгыз дегенди, Кудай Таала заты жалгыз дегендин мааниси анын заты башка бир нерселерден куралган эмес, мүчөлөрдөн, органдардан куралган эмес деген мааниде. Ошондуктан биз Кудай Таалага органды, мүчөлөрдү колдонбойбуз. Экинчиси, ошол Кудай Таала жалгыз дегендин мааниси анын ал сыяктуу эч бир нерсе жок деген, анын заты сыяктуу эч бир нерсе жок деген мааниде. Bunu Arap dilinde kamul muttasil, kamil munfasil deb koyot. Oşun için kısası Arap diline köpterin deşip kirip ketmeyli.
Бұл жерде Құдай Таала затында жалғыз дегенде біз эмнени түшүнүшүбүз керек экен? Құдай Таала затында жалғыз дегенде эки нерсени түшүнөбүз. Бири, анын заты баш мүчөлөрдөн, органдардан куралган эмес. Ал эми экинчиси болсо, Құдай Тааланын затында шериги жок деген мааниде. Ошондой эле сыпаттары дагы ушундай. Сыпаттар Құдай Тааланын сыпаттары жалғыз деген мааниде. Анын мааниси Құдай Тааланын сыпаттары куралган эмес. Жаңадан пайда болгон эмес. Эгер куралган боло турган болсо, ал жаңадан пайда болгон болот. Жаңадан пайда болгон нерсе Құдай Таалага сыпат болууга ылайыктуу болбой калат. Ошон үчүн биз айтабыз, Құдай Тааланын кудурети жападан жалгыз, Құдай Тааланын илими жападан жалгыз, Құдай Тааланын каламы жападан жалгыз. Мындайча айтканда эки илим, мына адам баласы сыяктуу. Мисалга, бизде бир маалымат бар, андан кийин дагы бир жаңы маалымат ала турган болсок, эки илим болот. Бирок Құдай Тааланын илимини мындай бир нерсени өзүнчө билди, андан кийин дагы бир башка нерсени билди деп бөлүп кароо эмне экен? Мүмкүн эмес. Ал эми Құдай Тааланын экинчи жагынан алып караган кезибизде Құдай Тааланын сыпаты сыяктуу эч бир махлукта сыпат болбойт. Құдай Тааланын сыпатындай эч бир махлук сыпатталбайт. Мына ошол себептен муну не деп коет? Муну дагы камул мунфасил. Құдай Тааладан ажырап турган, ошол Құдай Таала сыяктуу сыпатка ээ болгон бир зат эмне экен? Жок деп эсептейбиз. Ошондой эле амалдарында дагы жападан жалгыз дедик. Анткени ошол жаратуу жагынан, жоктон бар кылуу жагынан, кайра жок кылуу жагынан таасирин тийгизүүчү бир гана жападан жалгыз зат бар, ал дагы улуу Аллах Таала болуп эсептелет. Андан башка эч бир зат жаратуу маселесинде өзүнүн таасирин тийгизе албайт. Албетте амал кылабыз, намаз окуйбуз, орозо тутабыз, бир кесиптерди кылабыз, бир телефон немеси жасап чыгышыбыз мүмкүн. Бирок буларды жаратуу дебейт, муну жасады деп аталат. Ошон үчүн жаратуу деген жагыны, ошондой амал жагыны биз кимге гана таандык кылып айтышыбыз керек экен? Жападан жалгыз Құдай Таалага гана таандык кылып айтышыбыз керек. Эми ошол Құдай Тааланын жападан жалгыздыгына далил эмне? Бул жерде аяттан, хадистен жана акли наклил далил деп коелу. Акыл жагынан болгон, накыл жагынан өтө көптөгөн далилдер бар ошол Құдай Тааланын жападан жалгыз экендигине. Ошол далилдерге токтолуп кете турган болсок, мисалга ыйык Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн 163-аятында мынтип айтат. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Силердин Кудайыңар жападан жалгыз Кудай. Ал мээримдүү, жана боорукер жана мээримдүү дейт. Мына ошол жерде карасаңыздар, Құдай Таала өзүнү өзү жападан жалгыздык менен сыпаттап жатат. Ошондой эле Аллах Таала башка аятта дагы айтат. Лау кана фихима алихатун иллаллаху ла фасадата. Анбия сүрөсүнүн 22-аятында. Эгер асман менен жерде Кудайдан башка кудайлар болгондо, алар бузулуп кетмегеле дейт. Бул да жерде дагы байкап турганыбыздай асмандар бузулган эмес, жерлер бузулган эмес, бардыгы өзүнүн иретинде энен кетип жатат, бардыгы өзүнүн ордунда турат. Андыктан бир Кудай барлыгынын немеси болот, белгиси болот. Ошондой эле Аллах субханаху ва таала башка аятта дагы, мисалга Кахф сүрөсүнүн 110-аятында айтат. Кул иннама ана башарун мислукум юха иlayya аннама илахукум илаху вахид. О Мухаммад, сен айткын, мен силер сыяктуу адаммын, мага силердин Кудайыңар жападан жалгыз Кудай деп аян кылынат деп. Мына ошол сүрөдө дагы Кудай Таала өзүнүн жападан жалгыздыгыны өзүңнүн үммөттөрүңө, өзүңнүн коомуңа жеткиргин деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга буйруп жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринен далил келтире турган болсок, урматтуу окуучулар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Сафа тоуна чыгып, Каабага жүздөнүп, Алладан башка Кудай жок, Алла улуу деп айтып, андан кийин мынтип айткан экен. Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамду ва хува ала кулли шайин кадир. Ла илаха иллаллаху вахдаху анжаза ва'даху ва насара абдаху ва хазамал ахзаба вахдаху. Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок, ал жападан жалгыз, анын шериги жок, аламдардын падышалыгы аныкы. Башкача айтканда, ал аламдардын падышасы. Ал гана мактоого татыктуу, бардык нерсеге анын кудурети жетет. Андан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Ал жападан жалгыз, ал убадасы,
Ubadası degende Mekke'nin açılışı jana imandılardan kayrı dinleri jеңүүлөрү iş yüzünü açtı. Ubadasını atkardı. Kulun başkaça aytkanda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e jardan berdi. Soğuşlarda karşılarda özü yalgız jеңди dep şu Sahih Müslim'nin şu şarhında kelet şuntip. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, bu hadiste de karasanız bir kança jolu bu hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin japadan yalgızdığın emne kılgan bayandagan. Alemi egerde nakli akli dalilge ala turgan bolsak, bunu burhanu tamanu dep koyat. Eğer de bu alamda iki Xuday bola turgan bolsa, mında elesteteli şunda, eğer iki Xuday bola turgan bolsa, şul alamның jaratışı ökö bola turgan bolsa, anda öttü köptөгөн bir ziyandarga uçurap ketmek. Misalıga, eğer de biröy aytalı Asanның кыймылдашын қаласа, экинчи кыймылдап алгандыгын карашы мүмкүн. Бири кар жаабысын десе, экинчи жамгыр жаабысы деши мүмкүн. Бири кар жаабысын десе, экинчи жок кургакчылык деши мүмкүн. Кыскасы ушундай отуруп, экөөнүн бири же эки теңи ушул иш жүзүнө ашат. Мисалга айтсак, мейли Асандын кыймылдоосу менен кыймылдоосу иш жүзүнө ашайын десең, анда мүмкүн эмес болуп калат. Себеби бир предмет бир учурда кыймылдап токтоп болбойт. Же кыймылдаш керек, же токтош керек. Же кар жаабыш керек, же кар жаабаш керек. Ушундай болот. Экөө эки карама каршы нерсе бир учурда чогулбайт. Андыктан бул мүмкүн эмес. Эгерде экөөнүн бири жеңе турган болсо, жеңилгени бул алсыздыктын белгиси болот да, ал кайра эле Кудай боло албайт. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандарым, урматтуу окуучулар, Аллах Таала эмне деди? Эгерде эки Кудай болгондо жердин бети, же асмандар менен жердер бузулуп кетмек деп ушул аятты бекеринен айткан эмес. Мына ошондуктан урматтуу окуучулар, Кудай Тааланы биз кандай деп ишенишибиз керек экен? Кудай Таала жападан жалгыз, затында дагын, сыпаттарында дагын, жасаган эмнелеринде дагын, иштеринде дагын. Андан кийинки сүйлөмдө эмне дейт? Аллах Таала төрөгөн эмес деди. Төрөгөн эмес деген сөзүндө бул сүйлөмдө Меккенин капырларынын, Yahudilerdin, jana Nasronilerdin pikirlerin jokko çıgargan. Başkaça aytkanda kataka çıgargan. Antkeni Mekkenin kapırlarının işenimde perişteler Allah Taala'nın kızları deşet. Yahudiler olsa Uzayr'dı Allah Taala'nın ulu deşet. Alemin Nasroniler olsa İsa aleyhisselam'dı Allah Taala'nın ulu, Maryam Allah Taala'nın ayalı deşet. Mına şunda çındığında Allah Taala bulardan işenimin jokko çıgarıp bir kança ayat düşürgün. Al ayatlarga toktolo kete turgan bolsok, misalı Allah Taala Zuhruf suresinin 19. ayatında mintip aytadi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve ja'alul malaikatellezine hum ibadur rahmani inatha. Aşahidu halqahum satuktabu şehadatuhum ve yus'alun. Alar Allah'ın kulu bolgon periştelerdi urgaçı deşti. Inatha degeni bol urgaçı, ayal deşti. Kız deştim de aytkanda bizim nememini diyalekme aytkanda kız urgaçı deşti. Alar emne alardın jaralışına kübe boluştu bu. Oşol Kuday Taala periştelerdi jaratkan kezde, oşol Kuday Taala jana periştelerdi kız jep жаткан adamlar, oşol tuura emes işenimdegiler Kuday Taala jaratıp жаткан кезде oşol jerde katışkan oşol jerde. Albatta katışkan emes. Oşon üçün Allah Taala emne deyt? Alar emne alardın jaralışına kübe boluştu bu. Alardın kübölüktörü жазылып suraka alınışat deyt. Oşon üçün uşul jerde periştelerdi urgaçılık menen sıpattagan adamlardı, kız degen adamlardı emne kılıp koydu Kuday Taala? Seler eten kıyamatta жооп бересиңер dep alardın sözlerini toora emesке çıgargan. Oşonda ele Allah Taala başka ayatta, misalga Cin suresinin 3. ayatında aytadi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve annahu ta'ala jaddu rabbina mattakaza sahibata ve la velada. Hakikatta martabası büyük jaratuvchubуздун ayalı da, oğlu da jok deydi. Bol ayattagın Kuday Taala'nın ömür joldoşu bar ekendigi, jana Kuday Taala'nın oğlu bar ekendigin emne çıgargan? Jokko çıgargan. Oşonda ele başka ayatta, misalıga Maide suresinin 17. ayatta ulu Allah Taala mınday degen. Laqad kafarallezine qalu innallaha huvel masih ibn Maryam. Qul faman yemliku minallahi şey'an in arada an yuhlikal masih ibn Maryam ve ummuhu ve men fil ardi cemi'an. Maryam oğlu Masih'ti Kuday degenler kapır boluştu. O Muhammed sen alarga aytkın. Eğer Allah Maryam oğlu Masih'ti, anın enesin, jana bütkül jer betindegilerdi koşup jok kılığını kalasa kim Allah'a toskol bola alat dep. Qarasanız, şul jerde bul ayatta dagın Masih İsa aleyhisselamdı, Maryam enebizlerdi, emne kıldı? Bul adam başka adamlar siyaktı böyle adam, al Kuday Taala'nın emnesi emes?
Угул эмес, Кудай Таала өмүр жолдошу эмес дегендигин ушул аяттагы не кылып берет бизге, айгенелип даана көрсөтүп турат, урматтуу мусулман туугандарым. Андан кийинки аят. Төрөлгөн эмес. Төрөлгөн эмес дегенде, анткени Аллах Таала эзелки дегенде анын башталышы жок. Анын барлыгы өзүнөн дегени ал барлыгынын башталышы жок, жана барлыгында эмнеси жок, акыры дагы болбойт. Эгер Кудай Таала эзелки жана барлыгы өзүдөн болсо, анда жаңадан пайда болгон болот. Ал жаңадан пайда болгон нерсе жаратуучуга муктаж болот. Жыйынтыкта Кудай болбой калмак да. Демек Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бул сөзү менен Аллах Тааланын жаңадан пайда болгондугун четке кагып, эзелкилигин бекиткен. Себеби ким төрөлгөн болсо жоктон бар болгон болот, демек эзелки болбой калат. Мына ошол себептен Абу Ханифа рахматуллахи алейхи эмне деди? Кудай Таалага эч бир теңдеши жок. Затында дагы, сыпаттарында дагы, жасаган иштеринде дагы Кудай Таалага эч бир зат эмне боло албайт? Барабар бола албайт. Бардыгы Кудай Тааланын баш ийет, бардык нерсе Кудай Тааланын кудретине, Кудай Тааланын жаратуусуна багынат, кудретине багынат, сөзсүз түрдө баш ийиш керек болот. Ошон үчүн Абу Ханифа рахматуллахи алейхи ушул Ихлас сүрөсүндөгү ушул аятты ушул себептен келтирди. Бул жерде албетте өтө көптөгөн немелер бар. Мисалга эки Кудай бар дегендер бар. Ахриман ахримазда деп коёт. Жакшылык, жамандыгы Кудай бар дегендердин сөздөрүн ушул жерде жокко чыгарып атат да. Алардын туура эмес экендиги жанагы жокоруда айтканыбыздай бурхану тамано. Эгерде эки Кудай боло турган болсо, сөзсүз түрдө алардын ортосунда карама каршылык болуп, көп эмне болот? Бири жеңилип калмат, жеңилгени бул эмне болот? Жанагы жаңадан пайда болгондугун белгиси болот. Алсыздыктын белгиси болот. Ал эч качан Кудай боло албайт. La yushbihu shay'an min al-ashya'i min khalqihi wa la yushbihuhu shay'un min khalqihi lam yazal wa la yazalu bi asma'ihi wa sifatihi adh-dhatiyati wal fi'liyati. Allah Taala өзү жараткан макулуктардын эч бирине окшобойт. Аллах Таала жараткан макулуктардын да эч бири Аллах Таалага окшобойт. Алла өзүнүн аттары жана заты, фейли сыпаттары менен даим дегенде максат эзелтеден бар болгон жана дайыма болот деген түбөлүккө калат. Бул сүйлөмдө Абу Ханифа рахматуллахи алейхи эки тараптан тең окшоштукту жокко чыгарган. Өзү дагы атап атат. Аллах Таала өзү жараткан макулуктарга окшобойт. Ошол эле учурда Аллах жараткан макулуктар дагы Кудай Таалага окшобойт деп эки жактан окшоштукту жокко чыгарган. Башкача айтканыбызда Кудай Таалага окшогон эч бир нерсе болбойт жана Кудай Таала дагы макулуктарга такыр не болбойт, окшобойт. Ошондой эле ошол себептен Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде Мариям сүрөсүнүн 65-чи аятында мынтип айтат: "Хал та'ламу лаху самия", сен анын окшошун билесиңби дейт. Ошо окшошун билесиңби дегени ушул тууралуу окшошу жок бул жерде сүйлөм бул аяттагы суроо таңуу маанисинде келген. Анын окшошу жок деген маанисинде келген. Ушул аяттын мисалга тафсирине карасаңыздар, тафсири Насафи деп коёт. Ошол Насафиде даана ушул нерсени айтып келген. Ошондой эле Аллах Таала Шуро сүрөсүнүн 11-чи аятында айтат: "Лайса камислихи шайун", ага окшош эч нерсе жок дейт. Бул аятта окшош деген маанини берген эки сөз колдонулган. Бири ка, лайса ка мислихи. Ка бир окшош деген мааниси бар, экинчиси мисл деген. Бул экөө теңини которгондо окшош деген мааниси бар. Биринчиси сыпаттар үчүн, ал эми экинчиси зат үчүн болот дейт. Мынча айтканда, Аллах Тааланын сыпаттарында дагы, Аллах Тааланын затында дагы ага окшогон эч нерсе жок. Андыктан бул аяттын маанисин эмне дейт экенбиз? Алланын сыпаттарында жана затында окшошу жок деген мааниде. Бул тафсирлерден карастырган болсоңуздар, ушул аятты Шуро сүрөсүнүн 11-чи аяты тафсир Куртубиден, тафсир Байловиден карасаңыздар болот. Биздин улуу алымдарыбыздан Исхак бин Рахувия рахматуллахи алейхи, бул киши 238-чи жылы дүйнө салган хижри жыл менен. Бухари менен Муслим дагы бул алымдан хадис риваят кылышкан. Бухари менен Муслимден китептеринде ушул кишинен риваят болгон хадистер бар. Бул киши айтат: "Ким Аллах Тааланы сыпаттап, анын сыпаттарын жаралмыштын, махлуктун сыпаттарына окшотсо, улуу Аллага капыр болот" дейт. Ким Кудай Тааланы сыпаттап, анын сыпаттарын махлуктардын сыпаттарына окшотсо, ал улуу Кудайга эмне болот дептир? Капыр болот деген экен. Ошондой эле Нуайм бин Хаммад
Бұл кіші 228-жылы хижри жыл менен 228-жылы дүйнө салган, хадис илиминде эң алгачкылардан болуп Муснат китебин чогулткан. Ошондой эле мурас илиминен алдына ат салбаган улуу алымдардан болгон. Бул киши дагы мынтип айтат: ким Аллах Тааланы ал жараткан махлуктарга окшотсо капыр болот. Ким Алла өзүнү өзү сыпаттаган нерселерден таңса дагы капыр болот. Биз орточону кармашыбыз керек. Жокко дагы чыгарбайбыз. Ошол эле учурда махлуктарга дагы эмне кылбайт экенбиз? Окшотпойбуз. Мына ошондо биз даана таза ишенимли болобуз. Андан кийин сүйлөмдө жокордагы сүйлөмдө Абу Ханифа не деди? Аллах Таала өзүнүн заты жана фейли сыпаттары менен дайыма эзелтеден бар болгон, барлыгынын башталышы жок жана дайыма түбөлүккө калат деген сүйлөмдө. Бул сүйлөмдө Абу Ханифа рахматуллахи алейхи лам язал деген сөзү менен эзелкиликти максат кылган. Ал эми ла язалу деген сөзү менен түбөлүктүүлүктү максат кылган. Демек сүйлөмдүн мааниси эмне болот экен? Аллах Тааланын сыпаттары эзелки жана эч качан Аллада эзелте болбогон жаңы сыпат пайда болбойт деген мааниде. Эми ушул жерде сүйлөмдө не деди? Аллах Тааланын заты жана фейли сыпаттары деп экиге бөлдү. Муну кыскача айтып кетели, бул жерде аябай узун нерселер бар, бир канча пикирлер келген. Аллах Тааланын заты сыпаты деп кандай сыпатты айтат? Аллах Тааланын фейли сыпаты деп кандай сыпатты айтат? Аллах Тааланын заты сыпаты деп кайсыл сыпатынын каршысы, башкача айтканда антоними дейбиз биз. Антоними менен Аллах Тааланы сыпатталбаса, сыпатталган болбосо, Куранда келген эмес, мисалга хадистерде келген эмес, болбосо ал заты сыпат болуп эсептелет. Мисалга алим деген сыпат. Алим бул билүүчү. Мунун тескериси жахил, түркөйлүк, саватсыздык деген мааниде. Аллах Тааланы жахил деп сыпаттоого болбойт. Андыктан алим деген сыпат бул Кудай Тааланын не экен? Заты сыпаттарыдан. Ал эми фейли сыпаттар эмне десе, кайсыл сыпатынын каршысы менен, антоними менен Аллах Тааланы сыпаттап болсо, фейли сыпат болуп эсептелет. Мисалга, мейримдүү деген сыпаттын каршысы антоними газаптуу, ачуулуу болот. Газаптуу деген сыпат менен Аллах Тааланы сыпаттоого болот. Андыктан мейримдүү деген сыпат эмне болот экен? Фейли сыпаттардын катарына эмне кирет дейт. Мына ушинтип Абу Ханифа рахматуллахи алейхи Кудай Тааланын сыпаттарын эмне кылды? Заты жана фейлиге неме кылып экиге бөлдү. Экиге бөлгөндөн кийин эң эле биринчи заты сыпаттарына кайра баяндоого киришти. Amma zatiyatu fal hayatu wal qudratu wal ilmu wal kalamu was sam'u wal basaru wal iradatu wat takvinu. Ал эми Кудай Тааланын заты сыпаттары тууралуу сөз кылсак, демек алар эмне экен? Алар тирүү, кудуреттүү, илимдүү, сүйлөөчү, угуучу, көрүүчү, каалоочу, жаратуу деген сыпаттары, жаратуучу деген сыпаттары. Бул сүйлөмдө Абу Ханифа рахматуллахи алейхи Аллах Тааланын затына таандык кылынган сыпаттарды баяндаган. Алар матуридилердин көз карашы боюнча 8 субути сыпат дейт. Алардын бардыгы Аллах Тааланын затындагы сыпаттар болгон. Затындагы сыпаттар. Андан сырткары нерсе эмес. Болгону алар Алланын затыда андан башка нерсе дагы эмес. Biz Allah Taala sıfatlarına zatı debeybiz, ошондой эле затыдан башка бир нерсе деп дагы түшүнбөйбүз. Муну түшүндүрүү үчүн мисалы бир-эки мисал алымдарыбыз берип кеткен, ошо бир-эки мисал айтып кетели. Мисалга 15 деген сан. Мына ошол 15 деген санда 2 цифра бар. 1 жана 5 бар. 15 деген санда 1 жана 5 деген цифра болот. Ошол жерде 15-ти караңыздар. Ошол 15деги 1 деген сан 15 эмес. Ошол эле учурда 15тен башка нерсе дагы эмес. Мына ушинтип түшүнүш керек. 1 15 эмес, бирок 15 бирсиз болбойт. Кудай Тааланын сыпаттары дагы Кудай Тааланын заты эмес, бирок андан ажырап турган өзүнчө бир нерсе дагы эмес. Же болбосо экинчи мисал айта турган болсок, адамдын колу. Мисалы, адамдын колу Кудай Таалага мындай сыпаттарды, мындай мисалдарды бир түшүндүрүү катарында айтып атабыз. Кудай Тааланын колу бар же башкасы бар деген түшүнүктө эмес. Туура эмес түшүнүп албашыбыз керек. Муну түшүндүрүү максатында. Мисалга адамдын колу, мына менин колум. Менин өзүм эмесмин. Бирок ошондой эле учурда менден ажырап турган өзүнчө дагы бир нерсе эмес бул. Ошентип түшүнүшүбүз керек. Бул пикирге Му'тазила агымы менен Карромия агымы каршы болот. Му'тазила агымы менен кайсыл агым экен? Карромия агымы каршы болот. Му'тазила агымынын акыйдасы боюнча сыпат жок.
Sıfat жоқ дейді. Алар ошо sıfat жоқ дейді. Алар biz sıfat деп жатқан нәрселерді Аллах Тааланың өзі дешет. Тақтап айтқанда бұл ағымның ишенимінде Аллах Таала илим деген sıfatı жоқ эле илимдүү, кудрет деген sıfatы жоқ эле кудреттүү жана башка ушундай кете берет. Аллах Тааланың заты жаралмыш менен байланышкан кезде байланышкандыгын эске алып, бұл sıfattарды ага адамдар не кылат дейт, колдонушат дейт. Анын sıfatı болгондуктан эмес. Мисалы, biz az жокоруда эмне дедик? Аллах Тааланың заты да эмес, sıfatı да, андан башка да эмес. Эгер Аллах Тааланың заты, булардын ишениминде кандай дедик азыр? Аллах Тааланың заты макулуктар менен байланышкан кезде адамдар ошол Кудай Таалага ошондой мисалга жараткан кезде жаратуучу деген нерсени колдонушат дейт да. Заты менен жаратканда анан биз жаратуучу деп коебуз дейт. Билгенде, бир нерсени билгенде, маалыматка ээ болгондо анан биз билүүчү деп коебуз дейт. Бирок ал на самом деле ал нерсе жок дейт, акыйкатта жок дейт ал нерсеси. Мисалы, эгер Аллах Тааланың заты маалыматка байланса, аны илимдүү дешет дейт. Сөздү мындай токотор жыйынтыктап айта турган болсок, булар сыпаттардын бар экендигин кабыл кылышпайт. Тескерисинче таңышат. Булардын далили, эгер биз сыпаттарды бар, алар Алладан башка деп айтсак, эзелкилердин саны көбөйүп кетет дейт. Себеби эзелки жанагы башталышы жок бир гана зат болуш керек дейт. Эгерде биз айтсак алим бар, Qadir бар, mutakallim бар дей турган болсок, анда эмне болуп кетет дейт? Бир канча жанагы эзелкилердин башталышы жок нерселердин саны көбөйүп кетет дейт. Эзелкилердин санынын көбөйүшү мүмкүн эмес. Анткени жанагы жокоруда айтканыбыздай таухид деген сөз жоюлуп кетет дейт да. Эгерде эзелкилердин саны көбөйсө, анда жападан жалгыз жок экен да. Жападан жалгыз деп айтуу туура эмес болуп калат деген жыйынтык чыгат дейт. Бирок буларга жооп катарында биздин алымдарыбыз мынтип жооп беришкен. Биринчиден, заттардын эзелкилиги мүмкүн эмес. Заттардын эзелкилиги мүмкүн эмес. Зат менен сыпатты ажыратып алыш керек. Зат башка, сыпат башка. Заттардын эзелкилиги мүмкүн эмес. Ал эми бир затта бир канча сыпаттын бар болуусу мүмкүн нерселерден. Мисалы, Асан бир киши. Асан дейли мына, Асан. Жеки Кудайберди дейли, же Жумадыл дейли мына. Бир киши. Бирок ошондо бир канча сыпаты бар. Мисалга көрөт, угат, акылдуу эстүү дейли, жол басуучу, кармоочу, мына бир канча сыпаты бар. Мына ошол сыпаттарынын көбөйүшү менен анын заты көбөйүп кеттиби? Жок, бир эле зат ал. Мына ошол сыяктуу эле, ошондой эле сыпаттардын эзелкилиги, не дедик? Сыпаттардын көптүгү менен заттар көбөйүп кетпейт. Ал бир затта болгон нерсе менен болуп эсептелет. Ошондон бул жерде эч бир эме жок, мындай биз түшүнбөй турган маселе жок. Маселе оңой эле да. Булар азыр зат менен сыпатты ажырата албагандыктан эзелкилердин саны көбөйүп кетет деп жатат. Анда акыйкаттан да эмес, бир затта бир канча сыпаттын бар болуусу 100% не мүмкүн маселеден. Ошондой эле сыпаттардын эзелкилиги өздөрүнүн эмес, тескерисинче эзелки болгон Аллах Тааланын сыпаты болгондуктан алар. Ал өздөрүнчө бир нерсе эмес. Алар Кудай Тааланын сыпаты болгондуктан ошондой эзелкилер дейт. Бул бир. Экинчиден, затта болбогон башка бир сөздөн алынган сөздү колдонуу мүмкүн эмес. Затта өзүндө болбогон башка бир сөздөн, муштак болгон, араб тилинде муштак дейт го. Мисалга, дарбун деген сөздөн биз эмнени алабыз? Дорибун, мадрубун, уруучу, урулган, уратылган, орун деп туруп араб тилинде өтөбүз го. Мына ошондой затты өзүндө, затта болбогон башка бир сөздү колдонуу мүмкүн эмес. Мисалга, забих дейт, мисалга. Забих деп эмнени айтат бизде? Союучу, муздоочу деп коебуз. Деген сөздү сойгон адамга, касапчыга колдонулат. Касапчы болбогон адамга забих деп айтпайт. Же болбосо шарибун дейбиз, мисалы. Ичүүчү. Ошол ичүүчү деген сөздү суу ичпеген адамга эмне дебейбиз? Шариб деп колдонбойбуз биз. Менимче түшүнүктүү эле болуп калды бул нерсе. Жана не дедик биз? Жокоруда башка бир сөздөн алынган сөздү колдонуу эмне эмес? Мүмкүн эмес дедик. Затта өзүндө болгон. Ошол себептен Имам Газали рахматуллахи алейхи мынтип айткан сөзү бар. Эгер бир киши жакшы маани берип, мындай кунт коюп окуңуздар. Эгер бир киши Аллах Таала илимдүү деген сыпаты жок эле илимдүү деп айтса,
бул айткан сөзү байлыгы жок бай деген сыяктуу эле болуп калат дейт. Бир адамда мал мүлкү жок болсо, байлыгы жок болсо, алтыны жок, күмүшү жок, акчасы жок, эчтекеси жок болсо, ал кишини кантип бай деп айтууга болот дейт да. Ошондой эле Кудай Тааланы дагы илими жок боло турган болсо, аны биз илимдүү деп сыпаттап айткандыгыбыз туура эмес болуп калат. Ошон үчүн бул агымдын сүйлөгөн сөзү өтө бир не экен, ишеними сүйлөгөн сөздөрү абдан бир ката. Ал эми экинчиси карромия агымынын көз карашы боюнча Аллах Тааланын сыпаттары эзелки эмес, жаңыдан пайда болгон дейт. Аллах Тааланын сыпаттары бардыгы эзелтеден болгон эмес, булар жаңыдан пайда болгон сыпаттар дейт. Бул агымдын далили төмөнкүчө. Аллах Тааланын угуучу, көрүүчү, сүйлөөчү экендигинде талаш жок дейт. Ооба, Аллах Таала не дейт? Самиун басир, угат, көрөт дейт. Проблема жок бул жерде. Болгону бул сыпаттарды экинчи жаксыз элестетип болбойт дейт. Мындайча айтканда экинчи жак дегенде көрүлө турган нерсе, угула турган нерсе жок болсо, кантип эле угуучу деп айтабыз дейт. Көрүлө турган нерсе жок болсо, кантип көрүүчү деп айтабыз дейт да. Ошон үчүн башкача айтканда уга турган нерсе жок болуп туруп угуучу деп айтууга болбойт. Ошондой эле көрө турган нерсе жок болуп көрүүчү деп айтууга болбойт. Бул угулуучу, көрүлүүчү нерселер жаңыдан пайда болушкан. Андыктан Аллах Тааланын сыпаттары да жаңыдан пайда болгон дешет булар. Биздин алымдарыбыз эмне деп жооп берет? Ахли суннат вал жамаат буларга мынча жооп берет. Бул сыпаттардын барлыгы экинчи жактын, мындайча айтканда, макулуктардын бар болуусуна эмне эмес? Көз каранды эмес. Башкача айтканда, көрүлө турган нерсенин, угула турган нерсенин барлыгына байланыштуу эмес. Тескерисинче, булардан мурун бар болуп, көрүүгө, угууга даярдоочу болот. Мисалы, эгер адам баласында алдын ала көрө турган көзү жок болсо, кантип көрүүгө даяр болот? Же алдын ала уга турган кулагы жок болсо, кантип угууга даяр болот? Мына ошол сыяктуу эле. Бул бир. Экинчиси, бул сыпаттар жаралмыш менен байланышкан кезде байланышкан нерселерде өзгөрүүлөр пайда болот. Кудай Тааланын сыпаттарында өзгөрүү пайда болбойт. Бул эзелтеден бар, ошо бир калыпта тура берет. Ал эми макулуктарда өзгөрүүлөр пайда болот. Бул айткан далилге бир мисал келтирер. Мисалыга күзгү турат. Күзгүнүн алдынан, күзгү таптаза жанагы айнек билесиздер, артынан неме кылып койгон, сиз өзүңүз дагы көрөсүз. Чачыңызды дагы карап тарайсыз, бетиңизди арчыйсыз, кургактайсыз, бетиңизде бир туура нерселер, эмес нерселер болсо ачып коесуз. Эми караңыз, ошол күзгүнүн алдынан ак кийимчен адам өттү. Аны күзгү кандай көрсөтөт? Ак кылып көрсөтөт. Андан соң кара кийимчен адам өттү. Күзгү кандай кылып көрсөтөт аны? Кара кылып көрсөтөт. Кыскасы, көк кийимчен өтсө, көк кийимчен кылып көрсөтөт. Булар өтүп кеткенден кийин адамдын оюна күзгү же анын сыпаты же орду өзгөрдү деп келеби же келбейби? Күзгүнүн сыпаты өзгөрдү. Баянга айнек. Ошол ордунда турат, эч нерсе өзгөргөн эмес. Ошол сыяктуу эле Кудай Тааланын сыпаттары өзгөрбөйт. Маалыматтар өзгөрүп турат. Албетте, эч ким антип ойлобойт, туурабы? Күзгү өзгөрдү дебейт жанкы мисалыбызда. Мына ошол сыяктуу эле Аллах Тааланын сыпаттары байланышкан нерселердин өзгөрүүсү менен өзгөрбөйт. Жана башка дагы бул маселелерге эмнелер бар? Далилдер бар. Кудайым буйруса, кененирээк дагы бул китептердин мына бул Фихул Акбардын мына шархтарын окуган кезибизде дагы кененирээк бул нерселерге токтолобуз. Бүгүнкү сабак ушуну менен токтотолу. Иншалла Кудай Таалам туура түшүнүк берсин. Кудай Тааланын сыпаттарына, затына, амалдарына болгон туура ишенимди жүрөгүбүзгө салган болсун. Амин я раббал аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.